Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 8-класстарга Кыргызстан тарыхы боюнча падышалыктын административдик, агрардык жана салык саясаты деген темада тарых мугалими Акынжанова Карачач кезектеги сабагыбызды улайбыз. Анда көңүл коюп сабакка окугула. Бүгүнкү сабагыбыздын планы аймактык административдик бөлүштүрүү, жергиликтүү башкаруу, падыша өкмөтүнүн оторчул жер саясаты, орус украин дыйкандарынын көчүп келиши, алык салыктар боюнча темабызды карайбыз. Кеңири маалымат аласыңар балдар. Кулак салгыла, керектүү жерлериңер керек болсо дептериңерге түшүрүп алууга аракет кылгыла. Силер менен биз Россия империясы, Орто Азияны, ошонун ичинде Кыргызстанды каратып алгандыгы боюнча окудук, өттүк. Ошол боюнча биз Кыргызстанды эки жол менен, же болбосо эки этап менен каратып алгандыгы боюнча маалымат алдык. Бул билесиңер 1855-тен 67 жылдарга чейин түндүк Кыргызстанды каратып алган. Ал эми экинчи этабында 1867 жылдан 76 жылдарга чейин түштүк Кыргызстанды каратып алгандан кийин Россия империясы өзүнүн саясий бийлигин жүргүзө баштаган. Бүгүнкү сабагыбызда ошол Россия империясынын падышалыктын ошол жүргүзгөн саясий бийликтери боюнча кеңири маалымат аласыңар. Өтүлгөн темалар боюнча биз силер менен буга чейин ошол Кокон хандыгына каршы көтөрүлүштөр, алардын экинчи этабы, биринчи этабы боюнча өттүк. Ошол бул жерде дал келтирүү тесттери берилген. Бул дал келтирүү тесттерин дептериңерге түшүрүп, белгилеп алууга аракет кылгыла. Аймактык административдик бөлүштүрүү боюнча балдар, Кыргызстан Россия империясына киргенден кийин бир нече административдик аймактарга Жети Суу, Сырдарья, Фергана областтарына карап турган. 1865 жылы февралда Түркистан областы түзүлгөн. Ага Арал деңизинен түштүк чыгышта Ысык көлгө чейинки аймактар кирип турган. Түркистан областынын генерал губернатору болуп Черняев дайындалган. 1867 жылы Түркистан генерал губернаторлугу болуп кайрадан түзүлөт. Биз буга чейин өттүк. 1865 жылы Түркистан областы болду эле, эми Түркистан генерал губернаторлугу болуп кайрадан түзүлүп атат. 1876 жылы Фергана областы түзүлүп атат. Буга чейин Жети Суу, Сырдарья, Самарканд областтары кирип турган. Ал эми 1876 жылы Кокон хандыгы жоюлгандан кийин кайрадан жаңы бир область, бул кайсы область пайда болуптур? Фергана областы пайда болду. 1886 жылы Түркистан чөлкөмүнүн башкаруу жөнүндө жобо кабыл алынып, Түркистан генерал губернаторлугу Түркистан крайы деп аталып калган. Фергана, Сырдарья, Самарканд областтары кирип турган. Аймактык административдик бөлүштүрүүнүн натыйжасында Кыргыз жери Токмок, Ысык көл, Олы Ата, Наманган, Ходжен, Төңдү уездеринин карамагында болуп, аябай бөлүндү болуп турган. Балдар, бул жерде картада ошол Түркистан генерал губернаторлугунун бөлүнүшү боюнча ар бир областтар бөлүнүп көрсөтүлгөн. Муну көңүл буруп карап койсоңор, бул боюнча биз дагы кененирээк маалымат алабыз кийинки сабактарда буюрса. Бул жерде Жети Суу областы Түркистандын ошол мезгилде областтарга бөлүнүшү, ошонун ичинде Кыргызстан ошол областтарга кайсыл аймактан кирип тургандыктары боюнча көрсөтүлгөн. Жети Суу областы бул жерде, Сырдарья областы, Самарканд областы, а бул жерде Фергана областы болуп бөлүнгөндүгү боюнча көрсөтүп турат. Жергиликтүү башкаруусу боюнча алып карай турган болсок, бул бир нече орустардын өздөрүн бөлүп алып башкар деген ураанын негизинде ошентип бир нече бөлүндүлөргө дуушар болгондон, ошонун натыйжасында бул жерде өздөрүнүн бийлигин жүргүзүп турушкан. Болуш деген орусча волость, же власть, бийлик дегенди түшүндүргөн. Совет бийлигине чейинки падышалык Россиядагы административдик аймактык бирдик болгон. Кыргызстанда 1865 жылы августта чыккан убактылуу жобонун негизинде аймактар уездерге, уездер болуштарга бөлүнгөн.
Болуштарда 1000-2000 түтүндөн турган. Айылдарда болсо 100-200 түтүндөн турган. Кыргызстанда болушту башкаруучу да болуш деп аталган. Болуш шайлоо 2 баскычтан турган. Болушту шайлоодон мурун 10-50 башылар, старчындар дайындалган. Болушка шайлоо жашыруун добуш берүү жолу менен жүргөн. Болуш ошол 50 башчылардын курултайында 3 жылдык мөөнөткө шайланып, аскер губернатору тарабынан бекитилген. Кыргызстандын калкы 73 болуштукка бөлүнүп турган. Аларды 3 жылдык мөөнөткө шайланган болуштар менен старчындар башкарып турган. Кыргызстанда башкаруу жарым-жартылай аскердик мүнөздө болгон. Болуштар падышалык чиновниктердин буйруктарынын аткарылышына, алык-салыктардын өз убагында жыйналышына көзөмөлдүк кылган. Старчындар болсо болуштарга баш ийип, алардын көрсөтмөлөрүн аткарып турушкан. Ал эми падыша өкмөтүнүн оторчул жер саясаты боюнча карай турган болсок, 1867 жылы жана 1891 жылы кабыл алынган жобого ылайык көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенген элдин жери мамлекеттин менчиги деп жарыяланган. Жерге мал жайганы жана эгин эккени үчүн кыргыздар жер акысын талыгын төлөшкөн. Кыргыздар жайгашкан жерлери жайлоолорго жана кыштоолорго бөлүнгөн. 1886 жана 1891 жылдардагы жобо боюнча кыштоо жерлери да болуштуктар менен айылдардын ортосунда бөлүштүрүлө баштаган. Мындайча айтканда, бул жерде жергиликтүү калктын абалы өтө оор абалда болду. Ал эми кийинки план орус-украин дыйкандардын көчүп келиши боюнча карай турган болсок, падыша өкмөтүнүн колонизатордук саясаты Кыргызстандагы жер маселесин чечүүдөгү аракетинен өзгөчө байкалган. Россиянын Борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көз артышынын негизги себептеринин бири Россиянын борбордук бөлүктөрүнө батпай калган дыйкандарды бул жака көчүрүү болгон. Кыргызстан Россияга каратылгандан кийин бул жакка келген дыйкандар көчүп келе баштаган. Бул билесиңер, көбүнчө 1867 жылдары дедик, Түндүк Кыргызстан толугу бойдон Россия империясына карады. Ошол карагандан кийин эле 1867 жылдардан баштап орус-украин дыйкандарыны көчүп келүүсү башталган. Биз буга чейин дүйнө тарыхынан өткөндө эле 1861 жылы 19 февралда крепостнойлук укуктун жоюлушу боюнча бул жерде дыйкандарга укуктун беришинин натыйжасында жерлерден кошо берилген. Ошол жердеги батпай калган орус-украин дыйкандары ушул Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көчүрүлө баштаган. Бул жерде көчүрүлгөндөн кийин жөнөкөй элдин, жергиликтүү калктын дагы абалы боюнча бир аз карап кетели. Падыша бийлиги ооп келген орус-украиндерге дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу өзөн суусу мол өрөөндөрдү, ойдуңдарды, негизги жолго жакын жерлерди жергиликтүү калктан тартып бере баштаган. Көрдүңөр балдар. Ушундай мисалы жакшы өзөн суусу мол, суунун башы болгон жерлерди орус-украин дыйкандарына берип, ал эми жергиликтүү калктын абалы өтө оор болду. Ошонун натыйжасында жергиликтүү калктар жерлерин таштап тоо ташка кача башташкан. 1868-1883 жылдары Жети Суу областында уюшулган 36 орус-украин кыштактарында 2,5 миң түтүн негизинен Сары өзөн чүйдө, Ысык көлдүн айланасында жайгашкан. Ар бир дыйканга 30 десятинадан, ар бир десятина 1,2 гектарга туура келген. Аларды 15 жылдык мөөнөткө салыктан жана аскер кызматынан куткарган. Көрдүңөрбү балдар, бул жерде орус-украин дыйкандарынын абалы кандай болду? Ал эми жергиликтүү калктын абалы кандай болду? Ар бир ошол келген орус дыйкандарга 30 десятинадан жер бөлүп берип атса, ал эми салыктардан бошотулуп, аскер кызматынан деле бошотулса,
салыштырмалуу түрдө падышанын бийлик жүргүзгөн саясаты кандай болгондугуну силер өзүңөр ойлонуп көрүп чечим чыгаргылачы балдар. Орус украин дыйкандарынын кайрадан эле көчүп келиши боюнча бул 1896 жылы Пишпек жана Пржевальск уездеринде 26 орус кыштактары пайда болуп, 80-жылдарга салыштырмалуу келгиндердин саны 2 эсеге көбөйгөн. 19-кылдын аягында орус дыйкандары түштүк Кыргызстанга да келе баштаган. Бул жакта алгачкы орус кыштактары 1893-жылы Покровка жана Ош уездеринде негизделген. Бул жерде 19-кылдын аягында дегенде, бул 1876-жылы Кокон хандыгы жоюлгандан кийин түштүк Кыргызстандагы толугу менен Россия империясына картылгандан кийин дыйкандарды түштүк Кыргызстанга дагы отурукташтыруусу башталды. Дыйканчылыкка жарактуу сугат жерлери жетишпегендиктен жана кыргыздардын нараазачылыгынын күчөшүнөн чочулаган падыша өкмөтү 1896-1906-жылдары орус дыйкандардын Түркстанга көчүп келүүсүнө тыюу салды. 1902-жылы эле бул областка 2,7 миң үй бүлө келген. Алардын 1,2 миң түтүнү Пишпек уездине отурукташкан. 1905-1907 жылдардагы биринчи орус революциясы башталганда падышалык өкмөт Борбордук губерниядагы дыйкандарды тап күрөшүнөн оолактатуу максатында алардын Түркстанга көчүп келүүсүнө кайрадан уруксат берип атат. Бул жерде 1905-1907 жылдар бул революция боюнча биз силер менен кененирээк 9-класста өтөбүз. Ага чейин бир аз маалымат берип кетейин. Бул революция биринчи жолку дейт. Орус дыйкандарынын падыша өкмөтүгө, императорго каршы чыккан революциясы болуп эсептелет. Жумушчулардын. Ошонун натыйжасында падыша өкмөтү кайрадан ошол революциянын күч алышынан корккондугуна байланыштуу аларга эмне кылыптыр, кайрадан уруксат берди. Ал эми алык салыктар боюнча балдар, бул жерде биз буга чейин дагы өттүк. Кокон хандыгында кыргыздар ошол Кокон хандыгына караганда дагы түрдүү салыктарды төлөп турушкан. Россия империясына карап калгандан кийин булардын жашоосу оңолуп калбастан буларга дагы түрдүү салыктарды салды. Бирок Кокон хандыгынан айырмасы бул жерде кыргыздар орус мамлекетине каратылгандан кийин төлөгөн салыктар сыяктуу эле салыктар төлөп турушкан, бирок айырмасы бул жерде бар. Көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылган кыргыздар түтүн башына 2 сом 75 тыйындан салык төлөөгө милдеттендирилген. Жер мамлекеттики деп эсептелгендиктен жайылган койдун туягынан 3 тыйын, жылкыдан 30, төөдөн 50 тыйын салык алынган. 1882-жылы салыктын көлөмү өсүп туруп, дүйнөлүк биринчи согуштун учурунда 15 сомго жетти. Бул жерде көрүп турасыңар, Россия империясынын салыгыны булар эмне түрүндө төлөшүптүр? Ооба, акча түрүндө төлөшүп атат. Ал эми Кокон хандыгынын мезгилинде мал түрүндө төлөшкөн. Отурукташкан калк салыктын 2 түрүн төлөгөн. Эгин аянттарынан харач салыгы алынып, бак-дарактар, мөмө жемиш тигилген, жашылча өсүрүлгөн жерлерге танаптык салык салынып турган. Харач түшүмдүн 10%-на барабар болуп, натуралай төлөнгөн. Жергиликтүү карапайым калктын падышачылыктын колонизатордук саясатынан көргөн кордугу, жергиликтүү байлардын жана манаптардын эзүүн аларга кошумча болушу эзилген элдин нараазачылыгын өсүшүнө түрткү болгон. Бул жерде көрүп турасыңар, ар тараптан кыйналгандыгына байланыштуу бул жерде кийинки салыктарды өтөбүз. Көтөрүштөр дагы болгондугун. Балдар, бул жерде мен таблица бердим. Бул таблицаларды толтурасыңар, сөзсүз түрдө дептерлериңерге түшүргүлө. Кокон хандыгы менен Орус империясынын ортосундагы эзүүнүн түрлөрү. Кокон хандыгында эзүүнүн түрлөрү кандай болду? Орус империясынын эзүүнүн түрлөрү кандай болду? Жазасыңар, айырмачылыктарын жазгыла балдар. Анан бул жерде акырында окшоштуктарын деле жазып койгула. Эки Кокон хандыгында деле, Орус империясында деле ошол
халктын кандай окшоштуктар болгондугу боюнча жазып койгула балдар. Тапшырма. Суроо: орус украин дыйкандары эмне үчүн Кыргызстанга көчүп келе башташкан деген суроого жооп жазгыла. Тапшырма балдар: китептен 23 теманы окуп конспекттелесиңер. Мүмкүн болсо силерге экзамен онлайн тест кылып ушул теманын жыйынтыгын алабыз. Саламатта болгула балдар, оорубагыла, көрүшкөнчө аман болгула.